12 жылдық деген біздің таптақыр талапқа тура келбейді. 11 жылдың içinde мен оқытарын білбей атады. 12 жылда эмне кылат? Біз бүтін Кыргызстан саясий партиясы фракция биргеликте жаңы билим берүү мыйзамын иштеп чыгууга белсенип отурабыз. Бул боюнча министр Бейшеналиев мырзага да айттым. Кааласаңар чогуу иштешели. Чогуу мындай жаңы мыйзам долбоорун түбүнөн баштап карап чыгыш керек. Ага макулдугун берген. Анан 12 жылдык боюнча биз таптакыр колдоого даяр эмеспиз. Биз каршы чыгабыз. 12 жыл бул дүйнөлүк тура эле айтып атат, билим берүү министрлигинин министри өзү тура эле айтып атат. Андай дүйнөдө бар. Көпчүлүк өлкөлөр ошого өткөн. Бирок биз ошо жетебиз десек, анда биз толук ошол мектептерди оңдоп, учебниктерди алмашып, мугалимдерди табып, аларга айлыктарды көтөрүп, ошондо биз өтсөк болот. Биринчиден биз 11 жылды сапаттуу окута албай атабыз, биринчиден. Анан эмне кылабыз, дагы 1 жылды создуруп. Өзүңөр билесиңер, көбүнчөсү 10 класс, 11 класс жөн эле шалпактап эле жүрүшөт. Качан эле биз эмеге университетке тапшырабыз, анан ОРТге даярдык да начар болуп калып атат. Ошол үчүн 12 жылдык окууга мен толугу менен каршымын. Биздин Бишкекте билесиз да, 12 жылдык мектептер бар азыр. 11 жылдык да бар, экөө тең параллельно бар да. Ошонун бирөөнү тандалыш керек. Бирок аны биз талдаш керек. Эффект бере бербейби? Эгерде кепилдик берсе, министр, мен ушуну кылып берсең иштейм десе, анда карап туруп анан биз жогорку университеттен талдап кабыл алыш керек. Бирок мен өзүм союз учурунда окугам, 10 класска чейин окугам, 10 класска чейин мындай билим алганбыз да. Азыр эми 11 класска чейин атат. Эми азыр менин оюм ушу 11 класска чейин калган оңго дейм да. 12 жылдык окууну колдобойм. 12 жылдык окуу туура эмес. Адам баласынын өмүрү эң баалуу нерсе. 11 жылда көп. Негизи мурунку замандагыдай эле 10 жыл кылыш керек. Анан 10 жыл билим алгандан кийин жогорку окуу жайлардагы билим алат атайын кесиптер менен. Ошол себептен биз 12 жыл деген бул аябай мындай авантюризм, бул мындай популизм, бул мындай кандай максатта айтып атышат билбейм. Адамдын өмүрүн жөн эле убакыт кетирип атышат. Ошол себептен буну колдобойм, туура эмес идея деп эсептейм. Мен аны колдобойм. Анткени мындай сөздөр болуп атат, Европа тараптан 50 миллион евро берилди депчи. Аны эмнеге берилди, ошону изилдеш керек да. 50 миллион евроны 12 жыл окуучулар окусун деп берилсе, анда бул туура эмес. Анын акчаны анда деги эмеге колдонуш керек. Жанагы китеп берилиш керек же ремонт кылыш керек. Бирок 12 жыл окубаш керек. Кыйын болуп калат. Азыр байкасаңыз 9 класстан кийин 10-11 класста балдар жөн эле отургандай да, мурдагыны кайталап барып келип, өзгөчө 11 класста ОРТ боюнча жана курстарга кетип калат, формалдуу эле болуп атат да. Ошон үчүн окуу методикалык комплекс кандай ошого караш керек, бирок менимче кереги деле жок го. Эгер 12 жыл дей турган болсо, менимче ошол программаны өзгөртөм деп ойлоп атат го, бирок билесизби, жанагы айтат да, эрди жылкыга токуш керек, туйга токпойт.